Tün ova atışosuz öttü. Bu bolsa dagı bir çoğun жетишкендик. Эми Allah buyursa ona восстановление hareket жасашыбыз керек. Ошондуктан бүт күчүбүздү bir Kırgızstan коомчулугу, Kırgızstan элдери bir муштумга түйүлүп, абдан ынтымактуулук менен кырдаалдан түп тамырдан бери чыгуу үчүн биз кайра куруу иштерин башташыбыз керек. Бул жаатта бүтүндөй Кыргызстан элин дагы эле ошол бизнес чөйрөсүн мен жардамга чакырып кетет элем. Негизинен азыр азык-түлүк, фармацевтический компаниялар пандемияны күчөтүп атат. Дары-дармектерден, азык-түлүктөн, андан тышкары негизинен күйүп кеткен үйлөрдү, социалдык объектилерди биз тез аранын ичинде кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Ошондуктан курулуш материалдар тарабынан жардам болсо абдан жакшы болот эле. Мындай учурда бир гана нерсе бизде сактап калат. Бир муштумга биригүү, ынтымакка келүү, андан кийин убакыт болот. Биз эмне болду, кандай катачылыктар кетти, аларды сүрүштүрүп, алар тактап алган. Азыр бир гана максат тезинен үй жайын таштап чыгып кеткен жарандарды кайра ордуна кайтаруу, ал үчүн тезинен турак жайларды, социалдык объектилерди, мамлекеттик объектилерди калыбына келтирүү. Ошондуктан дагы бир жерге чакырып кетем. Биз берген жардамдар бир тамчы сыяктуу, чыгымдын көлөмү абдан чоң. Ошондуктан көптүк болсо көл болот дегендей, бүт Кыргызстан коомчулугу, кыргызстандарды мен Баткен элине, баткендик бир боорлорубузга жардам берүүгө чакырат.